Мен дагы ушул өзүмүн округумдагы көйгөйлөргө токтолуп кетейин. Төлөкөн шайлоо округу боюнча бизде да социалдык объектилер жылбай атат десем болот. Жылда кайрылабыз, бирден экиден гана киргизесиңер, кийинкисинде округ чоң болгонуна байланыштуу мен дагы бир сыйра айтканга аргасыз болуп атам. Датка айыл аймагы боюнча Кара Суу районунда Датка айыл аймагында Алтыбаев Тойчу атындагы мектеп бар. 420 окуучуга ылайыкташкан, бүгүнкү күндө 1230 окуучу 3 сменде окуйт. Алмаз Акунжанович, бул жерге кошумча корпус. Биз эми жаңы мектеп деп сурап айтабыз. Жаңы мектепти азыр сурасак эч жерге курулбай атат. Эскилерди бүтүрүп алайлы деген жооп берип атасыздар. Ошого ушул жерге кошумча корпус сөзсүз керек болуп атат. Быйылкы жылдын бюджетинен карап берсеңиздер. Ушул эле Ташлак айылында, Датка айыл өкмөтүндө 124 мектеп бар. Бул дагы 3 сменде окуп атат бүгүнкү күндө. Бул жерге дагы кошумча корпус керек. Жок дегенде бир 300-400 окуучуга ылайыкташкан бир корпустан куруп бербесек болбой калды. Жерлери бар. Жерлери ошол өздөрүнүн стадиондорунан кесип ала турган жерлери бар. Экинчи, Мада айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө эң муктаж бала бакчаларга жылда кайрылып келебиз. Мына Кыргыз Чек айылында, Чагыр, Учкун айылдарында бардык жерлери документтерин даярдап отурушат. Жылда айтасыздар, ПСДсын киргизебиз, ПСДга быйылкы жылкыга деп обещать этип атасыздар. Мен дагы кайталайм, быйыл киргизбесеңиздер ушул болбойт. 3 айыл Кыргыз Чек, Чагыр, Учкун айылдарына бала бакча өтө керек. Кийинки маселе Папан айыл аймагы боюнча айтайын, Папан айыл аймагында маданият үйү курулган, мынан бир 35 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Ошол көндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин эч бир ремонттон өткөн эмес. Ушул Папан айыл аймагынын борбордук маданият үйүн капиталдык ремонттон өткөзүшүбүз керек. Ушул айыл аймакта Бөөрү айылында Арзыбай Сайып орто мектеби дагы бүгүнкү күндө капиталдык ремонтко өтө муктаж. Бул мектептин курулганына да 40 жылдын жүзү болуп отурат. Ошого чейин бул бир да жолу ремонттон өткөн эмес. Бүгүнкү күндө өтө сууктан окуучулар кыйналып дегендей шарттары туура болбой атат. Ошон үчүн ушул мен айткан социалдык объектилер, негизинен мектеп, маданият үйү, бала бакчалар болуп атат. Ушуну быйылкы жылдын капиталдык салымдар тизмесине киргизип, ишти баштап беришиңиздерди суранабыз. Биз сүйүнүп атабыз, эми мына азыр агенттик, министрлик болуп атат. Эми колдор узарып, кеңири өздөрү чече турган болуп калса керек. Ошого жеткизип барсаңыз, анан тез арада жакшы жооп берсеңиз.